Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз кайрадан эфирдебиз. Эфирде даттагыдай эле маданият майданы. Бүгүн биз кыйырда тигилген кыргыз боз үй жөнүндө кеп кылабыз. Биздин студиябызга так ошол боз үйдү алыскы Германия жергесине, Европага жеткизип, ошол жакта музейге белек кылып келген конокторубуз бар. Анда эмесе конокторубуз менен тааныштыралы. Биздин студиябызда Турдубүбү Кыдырбаева апа келген. Апа 80ден ашып калгандыгына карабастан боз үйүн алып алып, Европаны кыдырып келди. Келгенине 3 күн болду Кыргызстанга. Ооба. Ошондой эле биздин студиябызда Айзада Акбекова, Кожобай Бейшебаев, Бурул Турсунбековалар студиябызга келген. Студиябызга кош келдиңиздер. Эми ападан баштайлычы. Апа, бул боз үй кантип ал жакка барып калды? Бул боз үйдү мен жасап жүргөмүн, мындайдан 2-3 жасадым эле. Бир үйдө, анан кызым ошол Германияда жашап окуп ошол жакта иштейт. Анан ошон үчүн мен же журкан төшөк бере албасам сага. Андан көрө боз үйдү ал эми, бадарат этейин сага деп бергем. Сеп кылып да кыргызча айтканда. Анан өсүп элет, анан ошол берди ошол жака. Негизи канча баш боз үй бар ал жака? 100 баш. 100 баш боз үйдү сиз коркпостон Германияга алып кет деп бердиңиз, Ал жака жеткизүү чыны менен эле оңой болбосо керек. Оңой эмес ал. Негизи эле ошол боз үй ал жака кандай тигилип калды, ошол боз үйдүн ал жака барышына дагы эң башкы себеп сиз болдуңуз окшойт. Апа айтып атат, азыр баягы кызыма сеп катары бердим эле деп. Бирок анткени менен аны ал жака жеткизүү, ошол жердеги музейге берүү деги эле жеткизүүнүн өзү чоң түйшүк болуш керек. Жүгүбүздөн 1 килограмм ашып кетсе $17 төлөп айгай салып жатып калабыз. Сиз ошончо боз үйдү кантип алып кеттиңиз? Чындап боз үйдү алып кетүү бул мына бир 5 жыл мурун пайда болгон идея болчу. Бага мен кичинекей кезибизде ат башыда апам боз үй жасап көргөнүн, жасаганын көрүп чоңойдук да, кийизди тебишип, шырдакты шырышып, аркан чыратканга жардам берип, баягы түндүктү жабышканга. Анан канчалык эмгек экенин билет да кишичи. Анан баягы эле апам улгайып баратканда эми кандай кылабыз, боз үйдү деген ким сактайт, кандай кылабыз деп баягы колдон келсе өнөрүн үйрөнүп калганга баарыбыз аракет кылдык да. Анан ошондой учурда бул эми колдон келсе түбөлүк сактагыбыз келет да, апамдын кол эмгеги да. Анан ошондо баягы кеңештим, кандай кылалы, ошону музейге берсек болобу? Болсо ошол жерде көп сакталат экен. Башка жолдордун баарын карадык. Чындыгында мындай автордук укугу сакталган деп анын үстүнө мындай чындап кенен, жарык, таза, эл көрүп турган, элге кызмат кылып турса, дүйнө элине колдон келсе. Кыргыздын жакшынакай боз үйү бар экен деп. Анан ошолну айтсам эле баары эле ушу Тайкем Алынбай бар. Ошол өкөлөп абдан жакшылап колдошту. Макул кылалы балам деп. Анан кийин Европадагы эми Европа эмне үчүн болуп калды, ар жерде окуп иштегениме жараша, баягы тил дагы немис тили же болбосо англис тилиндеринде баягы музейлер менен сүйлөшүш абдан жеңил болду. Анан аларда бир 30га чакын музейге ошолор менен байланыштык да. Анан сунуш бердик. Мындай боз үй бар бизде. Анан эми видеосун алып келгиле деди. Анан мындан фильмин боз үй кантип тартылат дегенде, мына мен деле боз үй менен чогуу өссөм деле боз үйдүн баягы майда детальдары бар да, абдан кооздап, чыныгы мындай кыргыздын чыныгы чатыраган боз үй. Анан ошонун баарына жок дегенде мен мисалы балдарыма түшүндүрүп айтып бергидей болоюн, башка улуттун адамдары болсо түшүндүрүп айтып бергидей болоюн деп мындан 4 жыл мурун Эркингүл Мамбетакунова, анан Моло Сейит Мамбетакунов агайдын жардамы менен жакшы фильм тартылган ат башыда боз үй кантип тигилет деп, аны YouTube каналынан издеп тапсак болот. Анан кыргыз тилинде фильм, англисче, немисче баягы тексти менен, субтитр менен жакшынакай даярдалган. Анан ошону алып барып көрсөттүк, мына мындай боз үй, мына чындап эле ошол боз үй бар. Анан максатыңар эмне? Ушундай баягы Кыргызстандын боз үйү Европанын музейлеринде мен буга чейин көрө элекмин деп. Анан ал музейдин темасы туура келиш керек экен. Баягы көлөмү чоң да. 2 комнаталык квартира болуп калат экен. Ошого ылайыктуу аябагандай кенен зал, ал боз үйдөн тышкарыдагы эл кирип чыккыдай. Анан түшүндүрмө, текст, дисплей бүт баары даяр болуш керек экен, жарык берүү.
Анан ошонун баарына ылайыктуу деп аябай чоң Европанын чоң музейлеринен бери мындай байланыштык. Анан эмне деген бул музейге кайсыл шаарда коюлду? Азыр Гамбург шаарындагы этнологиялык музей бар, чоң. Ошол шаарга коюлду. Буйруп ошол жерге баягы кимиси биринчи алам деди, ошого беребиз деп сүйлөшкөнбүз. Анткени шарт боюнча айткан болчумун, бул боз үй меники эмес, мен буга көмөктөшүп гана жатам. Апам өзү баягы тамдын ачкычын бергендей кылып, өзүнүн колу менен тапшырсын депчи. Анан ошого жараша ошо Гамбург музейи аябай сүйүнүп кабыл алды. Алып баруу оор болду. Чындап ага бияктагы эми жакшы жумуш баштап атса, көмөктөшкөн кишилер абдан көп болот экен. Мындай чындап эле мындай кыргызча айтканда бекер эле да баягы жакшы мындай идея кылып атыптырсыздар, жардамдашалы деп. Анан логистика тарабында ошо Интегра инженеринг групп бар. Ошондогу Кадыр Сайдылкан агай менен Германиядагы бөлүмүндө Гүлжан Сайдылкан эже башкарат. Мына ошол экөө абдан кеңешчилик, ушунчалык мындай спонсорлук кылышты да. Анан бул жерден атайын өзүнчө бул эми экспонатта баалуу нерсе. Ошонун баары суу болбосун, жаңга түшпөсүн, жоголуп кетпесин, бир деталь жоголуп кетпесин деп Жакшынакай бул жерден салып, анан Германияга тегил атай машина менен алып кеттик да. Биз самолет жолдорун да карап көрдүк, укуктук тараптарынан документтерин да карап көрдүк. Ошого ылайыктап туруп, мындай кагаздарды аябай Жакшынакай даярдап туруп, ошо менен алып кеттик. Ошо анан эми ошол башынан аягына ошо беребиз деген идеядан баштап чыныгы берип келгенибизге чейин ошо 4-5 жыл болуп калды деп айтсам болот. 5 жылдык убакытта алган иш-чара болуптур. Негизи эле бул боз үйдү ошол даярдашканга жардам берген дагы бизде конокторубуз отурат. Агай, айтыңызчы, негизи эле боз үйдү бирөөгө тартуу кылабы Кыргызда? Боз үйдү эми эмне үчүн тартуу кылбайт? Өзүнүн кызына берип атса, жийин небере кыз болуп атпайбы? Анан бала үчүн эмнелерди жасабайсың? Эненин, атанын жүрөгү бала үчүн да. Анан алыс иштеп жүрсө, чет элде жүрсө, ошол жашап жүрсө, эми бияктан сатып ийсек деле көрө катеси жок болот акчасы. Анан ошо кызым идея көтөрүп атат, ошо кызыма берейин деп, аякеси менен сүйлөшүп, анан берейин, бериңиз туура кыласыз. Аяктал тигил үйүнө коюп алмак беле. Анан жакшы жерге коет. Анан ал жерден чет мамлекеттин эли көрөт, сурайт, бул кайдан келген боз үй, эмне деген боз үй, кимдин боз үйү, кайсы мамлекеттин боз үйү деп сурайт да. Анан биздин маданиятыбыздын элге таралышына бул да бир өбөк болуп атпайбы? Анан эң жакшы кыласың, бериңиз апа дедик. Анан кызына берип, анан Айзада кызым жийин өзү мээнеткечте, мамасы ушундай мээнеткеч болчу. Жаны тынбай, баардыгын ушу документасын тиякпай анан берип чөйркө аракет кылып, ушу Итайынан берип аткан боз үй подарканы электи алып, ошо жака алып барып көрсөтүп, элге таанытып, чет элдин, Европанын элдери, батыштын элдери таанып, бир кыргыз бар экен, кыргыздын ушундай кол эмгеги бар экен, маданияты ушундай экен, жасалгасы ушундай экен деп көрсүн, кызыксын деп, ошого маани берип аткандан биз дагы кошкондоп макул дедик да. Баарыбыз кубаттадык. Жакшы болот деп. Бирок эже кийизин тээп, өрмөгүн өрүп калдыңыз го сиз болду. Эми апам жанында биз такай болгон жокпуз, алыс жактарда иштеп жүрдүк. Анан анда-санда келгенде үстүнөн чыгып калсак, жасап атканда жардам берип, кийизин жасашып, ийгин иришип жасашып жүрдүк. Жабык баштарын, оюларын чийип бердим. Өзүм мындай ою кыргыздын оокаттарын жасай калам. Анан оюларын чийип бердим. Жана сыртында кызыл матын эмелеген эметкен оюларын чийип бердим. Ошолорун жасашып келе калганда жасашып жардам берип, боз үйдү жардам берип жүрдүм. Тетик үстүндөгү кызыл оюлар, тетилемелерди өзүм ошо оюларды чийип кыргыздын оокаттарын жасай калам. Кийизтерин жасашып, такай жанында болбосом да анда-санда келе калганда жасап аткан, үстүнөн чыкканда жасашып жүрдүм. Европага кеткен боз үйдүн жасалышында сиздин да салыңыз чоң турбайбы? Апа, могу жерде жер жайнаган сүрөт. Бул жерде бүт баарысы сиздин сүрөтүңүз. Кайда жүрөсүз, кандай барып келдиңиз, негизи эле ал жактын эли кандай болот экен? Баягы 70 жыл жетектеген орустардан кийин немис деген кичине бизде бир мындай сынбаган стереотип бар дегендей. Кандай барып келдиңиз? Кандай эл болот экен алар? Мен биринчи ошо кызым чакырдым ошо жөнүндө, анан бардым. Андан мурун деле барып келген балдарыма.
Анан ал жерде уулумдун 2 кызы бар. Анан кызымдын дагы ошондой 2 баласы окушат. Асты иштеп, турмушка чыгып ошо жашайт бу кызым баштап. Анан муну өзүм баккам кичинекейинен эле, ошон үчүн бергем да үйдү. Анан бардым, немис калкы жакшы эле болот экен. Аякты көрбөй эле бизде эмнеге бардың кара жерлер немисте. Анын чайын кантип иштиң? Агамды эмне ушу немис катын болду. Келе, качан келесиң деп жүрдүңүз Мени дагы. жаман айтышат да ушинтип эле. Анан ал барып көрсөңөр болбойбу, ботон. Тили билсе эле болбосо жакшы эле экен. Ар кимиси өзүнүн жайы менен жашайт экен. Эмне болдуң деп айткан колуктуларын. Биздин тиги балдардай эле мындай ичимдикке да кирбейт экен. Ар ким өзү билип эле аялдары өзү билип эле жүрө беришет экен. Дедим жай экен, жакшы экен деп, ой эркин экен. Ошону айтат да, эркиндикти сүйгөн Европа. Ошо жакшы экен, анан ыймандуу экен дедим. Анан мен көп жерге баспайм десем, балдарым колоска сатып алып сүйлөп жүрдү. Анан анда колоскамды кармаша коюп, анан бир жерде поездда түшкөндө күн жаап ийсе, бир чоочун эле бала кол чатырын бере коюп апанын үстүнө жап деп эле. Анан деги эле биздей жөөлөшүп, анан деги эле биздей жол бербегенди көрбөдүм да, ыймандуу экен деп эле мага жакты чыгса. Апей, бул жакшы эл турбайбы? Кой жашай бер дедим балдарымга. Бизде көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы, сүйлөңүз. Саламатсыңар. Саламатчылык. Саламатсыңарбы? Мен Айзадага салам айтайын дегем. Мен Зарина Солтобаеванын кайненесимин. Салам Айзада. Биз сен ушул Кыргыздын боз үйүн алып барып музейге койгонуңа чоң кубанычтабыз. Ден соолукта бол. Апа, сиздин дагы колуңузга береке берсин. Биздин нарын жергесинин Кыргыздын боз үйүн көргөзүп ушундай жерге алып барганыңыздарга чоң рахмат. Биз ошо Айзаданын үйүндө чогуу болуп тамак ичкенбиз. Кыздарыңыздын баарын тааныйбыз. Ишиңизге ийгилик. Айзада дагы Кыргыздын көкөлөтүп, ошол Кыргыздын жакшынакай иштерин алып барып жүрө беришиңе тилектешпиз. Германиядагы Хайдельбергдеги кыргыздардын бардыгына салам айтам. Рахмат балам. Макул, сизге чоң рахмат. Сиздей мына адамдар ошо бизди жоктен багы Марал жактан абдан колдоп турган үчүн ушундай чоң нерселер жазылат экен да. Апа, могул жерде ушул ким бул? Музейдин кызматкери окшойт. Ушул боз үйдө Сам экен директордун. Ушул тапшырып алды. Орун басары. Орун басары Самы деп койду анан. Ушул тапшырып алды. Анан аябай сыймыктанат дагы. Аптан кооз экен, жакшы экен деп мени анда-санда кучактап өп сүрөткө тартып эле сүйүнөт деле, кайра кайгырат. Эми муну кантип сактайм, кантем тигинин баарын айтып бериңизчи, кетпеңизчи, сиздин артыңыздан ат башыга барам мен, кокуй өлдүм деп эле ошентет да. Айнан ошентип эметкенден кийин больницага жатып калыптыр, окуй багага сарсына болуп жатып калгам деп ойлодум. Катуу капа, катуу санаага коркту да муну кантем деди. Чыны менен эле бул баягы ар бир музейдеги коюлган экспонат аябай баалуу да. Анан моундай экспонатты алып барып берип атса, анан өзгөчө бир өзүнүн сактоо ыкмалары бар деп сиз айтып атсаңыз, тиги чындап эле бул аял катуу сана болгон го. Чын эле барып жүрбөйсүзбү? Кыздар деле көрдү, балдар деле көрдү. Эми кантем деди, деги эле мындайды көргөн эмесмин. Саботуңуз барбы, кантип жасадыңыз деген суроолорду берди. Күлүп калдык. Тигейин десем жалаң колгапты даярдап коюптур, үйүңө кол тийгизбей деп. Койчу эле, колум менен эле кармайм, өсүм бербейт да деп болбой. Калган балдардын баары колгап менен эметти, аябай коркот да. Эмне болду деп мындан сурашсам, микроб кирет деп атпайбы. Анан аябай коркуп атат да байкуш. Анан сүйүнүп атат, кооз, жакшы экен. Тим эле рахмат айтып, Кыргызстанда ушундай бар экен, ушундай апалар ай деп жакшы сыймыктанышты. Директори деле баарысы эле. Ким көрүн, элин көп киргизген жок. Жасайлык биз шашпай киргиле деп. Бул эле кыргыз кыздар балдарды чакырып алып эле мунуку кирип атты да урап. Анан ошол боз үйдү тапшырганда кандай иш-чара болду? Кандай иш-чара менен өткөзүп бердиңиздер, Айзада эже? Багы бул азыр биринчи кадам болду да. Багы апам күйлү кечти кезинде азыр биринчи кадамды кылып алалы, өткөрүп берели. Анан кийин багы биз музейге барып билбейбиз да ичинде канча жумуш бар экенинчи. Анын үстүнө багы биз кыргыз баласы,
баягы боз үйдү көрүп чоңойгонбуз. Кандай тигилерин мындай элес булас болсо да билебиз да. Анан алар болсо баягы киргенден баштап эле керегенин баягы кайыштар бар эмеспи бекитилген. Ошого чейин суроо башталат экен. Муну кандай болду? Бир да мыгы жок. Бул кандайча? Кыштын күнү кандай болот? Ичине отту каяка жагасың? Каякта кухнясы болот? Сууну айт. Чийди кантип ородуң? Ар бир чийди оролуп, анан баягы ар бир ою бар да мүйүз. Бул эмнени билдирет? Аябагандай суроо көп болгондуктан баягы булар айтышты, ошо боз үйдү мисалы өткөрүп берип атканда баягы информациондук технологияларды абдан катуу пайдаланышат экен. Мен кесибиме жараша мындай дагы бир сыйра мындай көз салдым да, канчалык пайдаланышат экен. Баягы киргенден баштап ар бир буюмду бирден номерлеп коюптур. ID номер деп коет, ошолорду берип, анан бул эмнеге десем, мисалы 93-уктун башындагы күмүштү оңдош керек дегенде, баягы реставрациядан же архивден барып билет экен, барып 93-укту суруп чыгат экен, баягы сакталган полкадагы жеринде эгер тигиле элек болсочу. Анан ошондой ар бир деталин түшүндүрүп, анан баягы киргенде кандай абдан көп улут кирет да. Гамбург чоң шаар. Ал жерге баягы портко байланыштуу абдан көп киши турист кирет, кооз шаар. Анан ар улут дагы кирет. Анан ал немис эле тилинде түшүндүрсө мүмкүн, жазылуу болсо түшүнбөшү мүмкүн. Анан баягы кнопочка менен баягы Европанын музейлеринде тилди тандайбыз го. Орус тилинде түшүнүктүү кылып айтып бер, немис тилинде түшүнүктүү кылып айтып бер. Ошондой кылып аудио, видео материалдарды даярдап, атайын баягы бул ук деп жазып, кереге деп жазып которуп, ошонун баарын даярдашка убакыт керек болот экен. Анан эми Кудай буйрса, кийинки ошо деп атабыз 2 жылда ошонун баарын мындай бирден документациялап кылып, темасын ойлоп таап, мисалы көчмөндөр дүйнөсүндө же кыргыздардын боз үйү ат коюшат, баягы өздөрүнүн темасына жараша. Анан ошондой кылып чоң масштабта коюлуп, анан ошол учурда Кудай буйрса абдан чоң пландар бар. Анан ошондо бир киргенде бир 1000 киши менен ошо салтанаттуу азем өткөрөлү деп атабыз, анткени зал абдан чоң. Ал жерге азырынча 200 киши алып барып бердик. Көбүн Гамбургдун жаштары абдан баалашты, мындай абдан жардам беришти да, ошо боз үй тиккенде дагы. Андан сырткары эле ошо 3 айга иштеген балдар деле бар экен. Ошолор боз үй тигебиз деген учурда ошо эми мындай да, ошо боз үйдү бир күн барып тигип эле 2 күн тиктик. Анткени ар бир тигип аткан кадамды видеого, аудиого, кагаз түрүндө жазып атышты. Анткени анын баары керек экен. Анан ошондо баягы шашпай биринчи күнү сөөгүн көтөрдүк, экинчи күнү баягы кийимин кийиздик дегендей кетти да. Анан ошо күнү мисалы мен Facebookка эле жазып койдум. Кандайсыңар кыргыздар? Эми кыргызча эле жазган болчумун, баягы эми кыргыз баласы билет да десем, улута ар кимдер деле барып ошонун баарын баягы тигишкенге ошого жардам беришти да. Мындай күтпөгөн аябай алыска 2 сааттык 3 сааттык жолдон учуп келсе да болуп ушу жардам беришти. Мен абдан ыраазымын. Европадагы кыргыздарга абдан ыраазымын. Бизде да көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, сүйлөңүз. Алло. Алло. Айтыгай. Алло. Айзада. Айланып кетейин. Качан келдиң? Эже, жакшысыңарбы? Жакшы келдиңерби? Биз силерди телевизордон көрүп атабыз. Айзада, алтыным. Ошентип Кыргызстанды чет жака таанытып, атамдын сөөгүн жаңыртып, ошентип боз үйдү тигип, ошо жака атабыздын атын калтырып атасың, айланып кетейин. Рахмат, биз көрүп алып кубанып атабыз. Качан келдиңер? Сиз Бермет апа окшойсуз, бул жакта студияда отургандар Бермет го деп атышат. Ооба. Менин бир тууганымдын кызы болот, ооба. Кайсы жактан чалып атасыз бизге? Барамсовкадан чалып атам. Рахмат, сизге дагы таасирот билдиребиз. Бир эле баягы чын менен баягы ар бир баланын милдети дагы ошол экен да, ата эненин атын кийинки жорго калтыруу дегендей. 3-4 эле киши кирсем деп. Мен 8 баламды киргизсем, укуша балам, тигилер таарымды көрүп атам. 8 балаңызды бул жерге баарын батырып алсак, биздин студиябызга чабалекейдей таарым басчын айтып коеланайын. 8 бала жиберим алат. Апага таарынбаңыздар, апага биз айттык, 4 балаңызды гана киргизе алабыз. Ушундай болот. 4 баладан ашыкча түшкөн чабалекейдей болуп, жана зымга тизилген чабалекейдей болуп калабыз го баарыбыз, апа. Кандай болуп калат анда? Силердин салтыңар да ошол. Эми сиз Европага барып келгениңиз жөнүндө айтып бергизчи дагы. 80-дин сериясине келип калыптырсыз мына. Тиягы BBC, бул жагы Азаттык,
Интервью албаган киши калган жок ал жактан сизден. Кайсы жактарды көрүп келдиңиз Гамбургтан башка? Гамбургтан башка Кайдарбегин көрдүм, дагы шаардын аты көп, Чекияга бардым. Силердей тиги Асаттыкка барып келдим. Алар аябай такмазалап сурады мени. Жакшы кабыл алды. Биз кандай билбедик апа, кана айтканың деп Айсаданы бөлүп таштап мени жалгыз киргизип алып айда сурады. Анан тигиле бердиң апа, койчу, жакшы экен. Анан саттыңбы? Я, айтчам апа, чыныңды деди. О, жок алдык этейин. Тимеле алдап соолап аябай. Бүткө алган дурсуң апа, койчу эми. Аябай жакшы кыз экен, ада Гүлайым деген. Анан кийин тиги айтты, кичине ичиң оорду деп айтчам, кан түрү суп-сулуу болуп чыгып кеттиң дейт. Ой, алдың этейин эми тигип атканда тиги минтип койдум кыргызча дедим. Жакшы деп эле кубанып эле баарысы эле кучактап эле сүрөткө тартып өпкүлөп бергенден, Айсеке кичине көрүмдүктү оолап берсең болот деп койдум дедим. Ошондон окуянан эмне деп Айса, апа мен уят кылбаңызчы, айтпаңыз деп бул тилип салбадыбы? Укпай эле койсун десем эле кат кырып атат, анын баарын тартып алып турайт. Аябай жакшы экен, баарысы бала чаканын баары ошол жерде экен. Анан бизди аябай коноктоду, тосуп алды, тамына да бекер жаткызды, аябай. Подарокка берди, сөйкөдөн Кудай кылбасын. Эми моюнга салган эмеден бери аябай жакшы, балдарыма тимеле ыраазы болдум аябай. Кыргыздын салтын унутпаптыр, ар кимиси үйгө конокко барып кеткенин, конуп кеткенин, эмнеге кетесиз, тура туруңуз деди. 2 күнү шамал болду, чыдабай койдум айланайын. Бул куртка алып алып, баа жайдыңкы кийим менен барганмын да. Куртка алып тиги ал семистин курткалары мага батпайт келип кардыма. Жаман үшүп бири башына чулгаган мойнун рочун алып чулга бараң сүйрөп жүрүштү. Негизи жакшы чоң кош шаар экен, аябай көрө турган шаар экен. Ай жайдын күнү келсе болмок экен деп калдым. Ушинтип жакшы кабыл алып, жакшы сатышты балам. Негизи буга чейин кайсыл шаарларга бардыңыз эле? Ага Берлинге да барганмын алдыңа кеткен. Андан бери көрдүм, жакшы, баарысы жакшы экен. Мурунку барганда. Мурунку баргандарында деле. Анан кийинкиде тил албай койдум, жок, балдарды жиберчи, мен анын баарын көргөм. Кансарай деген бар экен, чуркатып жүрүп өлүп калаштан, жок, барбайм деген. Деп тиги биздин тиги солдаттар тиги немисти жеңгенин, желек саяганын баарысын, биздин чоңдордун баарын ушундай тамдын ичиндей айнектин ичине бакыйта сүрөттөрүн тартып айлантып коюптур. Сталин менен эле Гитлерди тааныдым араң. Анан ошо желекти сайып 7 бала сайган экен анан айындар. Жете албайт, биринен бири карга жыгылып, тимеле боорубуз оруп, орустардын аштыйлап, мен да көз жашы кылып, эптеп акыркы бала сайып туруп, ада тарчы кылбады. Кагылайын бул тирүүбү деп сурадым. Бишерсем, тиги тарыхчы тирүү эмес апа, өлүп калбадыбы деди. Арыбыз тимеле жаман болдук, ушинтип жеңген турбайбы деп. Биз көрбөсөк согуш десе не деп калат турбайбызбы? Ошо рахмат деп ал балдарга да рахмат айттым. Бирок ичибиз күйдү аябай. Ушундай кыйын жерлерди көрдүм. Рейхстагдагы музейде көргөзгөн видеону айтып атат апа. Негизи эле апа, кыргыз айымдары ушундай болуш керек деп ойлойсузбу? Ар бир балага боз үйдү тигип берип, ошентсе муундан муунга биздин маданиятыбыз улам жаңыланып, улам өтүп турат беле? Ойломок турбай ойлон да окуй, үйрөнгүлө. Антесе азыр биз бир ийне түртпөй калдык, ийне кармабай калдык. Көпчүлүк убакта. Кийинки жаштар ошентип эле, өсүм балдарым деле, келиндерим, кыздарым деле ошентип элечи. Улуулары макул дейт, могу эки кыз чоң келдим. Бар жокко. Ами бос үйдү батыр жасап коем апа де. Асабын тартпай жасабай эле кой. Биякта 2 бос үй турат, болот деп тигин тыйып койгонмун. Анан эми айткым келет да, бос үй биякта көп эле. Бирок туура эмес жасап атышат. Бир жерин кысыл боек менен боеп коет мүйүстү. Актай калганы. Анан экинчиси жүн менен чырмайт мүйүстү. Анан калган актай чий менен согот. Эми ал деген бу туура келбейт экен эмеге. Кыргыздын бос үй андай болгон эмес. Меники мактанып эле коеюн, бүт момундай бөйрөгүн таянган. Бу тиги мүйүс менен жүн менен чырмаган. Анан муну кайдан деп анын баарын сурап атып тимеле эсимде оодарды алдыңа кетейин. Анан бүт койдун жүнү менен жасаган. Менин ошол жерим өттү да. Ошол чийди бүт чырмап, анан мунун баары койдун жүнү менен соолупту. Күнү бүгүнкү чейин жасайсыз? Таптаса. Эми жасагым келбей калды, болду. Жиптер менен эле жасап коюп атышпайбы? Ушуники мурунку. Ошондой болот. Эми бос үй көп болгону менен сыйлыкка жарабайт. Кийинкилер бүт эле. Мен дегенде Манас миңгере барганмын. Анан жанагы Кожаш Агыриловичтин тукумунда да тартылганбыз, атаң экөөбүз. Мен чоң жерден анын баарынан сыйлык алганмын. Силер гана эми грамота бергиле. Сиз Германияга баттык берип салсаңыз амулай. Оорунуп коеюн. Бурлачай. Сиз алып калдыңызбы апаңыздын өнөрүн? Алып калдым мен. Бар өнөрү. Айтып коеюн, койдук кызымдын немелерин бүт эле жасайм мен.
Бул сөзү. Негизи бул боз үйдүн жыгачы каяктыкы? Көлдөн жасалып келген. Сөөгү көлдөн келди да. Көлдөн жасап кайра жаңыртып улам бир жылды бул жаңырып чыкты кайра. Бир жасаганын кайра улам Монастырьларда жаңырттым да. Керегеден баштап Анда акимдер түндүгүнө чейин курдады да. жаңыртып аябай жакшы жасап чыкты да. Кийиштерин мурунку кийиштер эскипеттер кайра жаңыртып түйшүк менен жакшы эле болду. Ошондо көрдүңбү? Мен деген боз үйдүн ичинде Нарын областынан мен алгам сыйлыкты. Анан Түркиядан келип тартты. Тигилген да. Ошондо Манас миңде 95-жылы тигилген. 95 Манас миңге ушу ат башынан алып барып тигилип, эң биринчи ошондо Анда чыны менен багы өзгөчө боз үйдү алып барып ал жака белекке берип. Андайын дагы жаңыртты да. Апа ичим ачышкан жок дейт. Анын баарын айтыптыр. Сиздерчисиздер, аташ чоң боз үйдү алып кетип деген жоксуздар. Наоборот, разы болуп атабыз. Ушу биздин боз үй чет мамлекетке барып таан бел көрсүн деп кеткенде. Кыргызстанда толуп турат эми боз үй. Жетет да Кудайга шүгүр. Андай боз үйдү жасап алабыз деп. Кечиресиз. Көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, сүйлөңүз. Алло, саламатсыздарбы? Мен Турдапанын кызы болом, мен аташынын кызымын. 8 баланын балдарынан баары бүтпөй койдук. Айтыңыз. Мен апага, Турдапага ден соолук каалайм. Дагы көп жашасын. Баянбы? Апам аябай уус кулунан көрө төгүлгөн киши. Рахмат балам. Каалайм. Рахмат сизге дагы. Негизи ат башы бул Шырдактын мекени. Атыңды айтчы. Кимсиң? Бизден алыстап кетти. Сиздин ошол 8 уулунун, 8 кызынын, балдарынын бирөөсүнүн кызымын деп айтты. Ошо тиги эме баян тиги асаттыктан иштечи. Апанын аябай багы угу, багы куйма кулак дейби кыргызда, Ошол дараметиңиз да аябай өнүккөн экен сиздин. Ким чыкса дароо үнүнөн таанып коюп атасыз. Сесимдүүдөчү куйма кулак дебейт. Аябай сесимдүү таап экенсиз. Негизи багы бул ат башы Шырдактын мекени ат башы деп айтылат эмеспи? Анан ошол калтырып атасызбы? Өзүңүзгө үйрөтүп атасызбы? Балдарга кыз келиндерге жасап берип койдум. Колдо келин битке Шырдак сайт жаштар кыла албайт, балдары бар. Эми көп көңүл ага да ар жагында дээри керек аны да жасаш үчүн. Жөн эле иш жасай бербейт аны. Үйдөгү боз үйдү тиккенен эринип отурат балдарым. Чынымды айтсам. Мына эми бул эфирден кийин апабыз баары эфирден айтып салат экенде баарысы жасайт. Ой, манан ошентип. Айзат эже, алдыда кандай дагы пландар бар? Сиз жана айтып кеттиңиз, бул биринчи кадам болду деп. Биринчи кадам менен Кудай буйрса Турдубүй апанын аты алыскы Германияда өзгөчө бир этно боз үй дедиңиз, этно музей дедиңиз, өзгөчө музейдин ичинде калып турат. Дагы кандай кадамдар болот? Тарыкта калат деди. Кудай буйрса, ушул эми боз үй тиешелүү болсо, баягы азыр муну жакшылап абдан мындай 3 жылдык, 5 жылдык чоңураак мындай баягы чоң проекттер менен иштешип, баягы көп адам көргүдөй кылып ошо концептке мен жардам берем деп абдан неме убада кылганмын. Ошонун үстүндөн иштейбиз. Эми ал музей сиздер менен да тыгыз иштешип турат болуш керек. Алар аны кандай тигүү керектигин, кандай сактоо керектигин билбейт. Бүтөлөк. Ооба, мен ушуну айта кетейинчи, баягы бул жерде абдан көп укуктук документтерди бүтүрүш керек экен. Абдан көп. Мисалы, берип атканда жада калса эми аны ойлонбой эле коелу, бирок эгер музей банкрот болуп калса кандай болот? Мисалы, мамлекет кайсы бир деңгээлде ошону көтөрмөлөй албай калса эмне болот? Күйүп кетсе эмне болот? Деген сыяктуу суроолор болот экен да. Анан эгер мисалы музей банкрот болуп кете турганда болсо, ошол боз үйдү мисалы кайрамага кайтып берүүсүн. Ошо атайын укуктук жактан Германиядагы ошо абдан жакшы катышкан ошо адвокат үйлөлөр бар эле немистер. Анан анын аты тиги фрау доктор Кульпе Гешер, ошол мага абдан жардам берди. Анан ошол укуктук документтерин карап, баягы ким кайсы учурда кандай милдети бар, кандай жоопкерчилиги бар, ошонун баарын жазып койдук. Анан ошонун ичинде жаздым, мен сиздерге боз үй качан кайсы жерге тигилбесин. Анткени музейлер арасында, баягы 27 чоң мамлекеттин арасында бири-бирине музейлер баягы көчүп экспонаттарды көрсө көргөзмөгө алып барат экен. Ошондой болгон күнү каякта болбосун, мисалы мага сөзсүз маалымат беришет. Эгер мисалы
реставрация болот, мүмкүн бир боосунун бир жери үзүлүп калышы мүмкүн. Анан ошону мында баягы оригиналдагыдай кылып жасаш үчүн мисалы бул жердеги контакттарды алып, же болбосо мисалы ууксунуп калды деп колдойм, сынбай эле койсун, бирок эгер ошондой болуп калса деп, ошол болгон ар бир кадамдын баарын пландап, ошонун баарын кагазга жазып койдук. Автордук укук сөзсүз түрдө карашат турат. Бизде көрөргөнүбүз бар. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, сүйлөңүз. Алло. Саламатсызбы, сүйлөңүз. Алло, саламатсыздар. Турду Кудагый. Ау, Мен Кудагыйымды көрүп абдан кубанычта болуп атам телевизордон. рахмат. Турда апанын 8 баласы бар экен. 8 баланын кимисинин атасы болду экен, энеси болду экен. Айтабай. Тарыхында кала турган. Сиздин мынакей ушунча жыл жашап, ушунча жашка чыгып жасаган эмгегиңиз аябай жакшы даңкталыптыр. Силерге жакса болду. Рахмат, сизге да ыраазычылык Муну билдиребиз. бардыгы чоң эмгек Кудагый. Ошо ишиңиз улана берсин, кыздарыңыз ушул ишти уланта берсин. Сизге Кудай ден соолук берсин. Чоң рахмат. Алтыным. Таныдыңызбы? Рахмат. Кайсы Кудагыйыңыз? Таныган жок. Сиз угуп туруп элесиз. Батырдын кайнысы го деп калдым. Света аты. Айзада эже, негизи сиз кантип барып калдыңыз эле Германияга? Мен 10 жыл мурда Баары көрүп аткан турбайбы? ошо билим үчүн деп, ошо ар кандай программа издеп, тезирээк болсун деп, ОПР программасы бар. Анан ошол жерде немис американецтердин үй бүлөсүнө 2 татынакай баласын ошо бакканы барып, анан ал жерде контракт бар, тилди билесиң, укуктарды билесиң. Абдан ошол окууга өтүп калышыма көмөкчү болгон үй бүлө да ошол. Анан кийин ошол жерден анан калып баягы мындай трамплин сыяктуу да барып, ошол жерден тилди үйрөнүп, бала менен ошо тилиңди чыгып, анан кийин ошол эле учурда кечки университеттин курстарына барып аттым. Анан документтерди даярдаш керек, сөзсүз. Анан ошого барып окууга өтүп калдым. Документтерди даярдадым, баягы 1 жылды тил үйрөнгөнгө, маданиятты, элди таанышканга, университеттердин баягы рейтинги болот, ошолорду тааныганга багыт бергенге абдан жакшы жыл болду. Анан кийин ошо тил үйрөнүп, кайсы бир баягы академиялык деңгээлге жеткенден кийин анан окууга тапшырып калдым. Анан чындап эмгегимди баалашып, ал жерден стипендия алып окудум. Анан Ирландияга жиберишти. Өзүм болсо кесибим боюнча экономист, информатика багыттарында окугам. Европанын чоң IT компаниясында программист, экономист болуп иштейм. Анан ошо баягы студент кездерди эле өтөт. Анан баягы бир нерсени, бир жакшы нерсени баягы алып чыкканга, бир кыргыз маданиятын таарынтканга аябай бир болот экен да, бир жүрөктөгү каалоо, сөзүм баарыбызда. Анын үстүнө баягы кенедей мына 5 жашында экен, ошо Кожо жаш фильми тартылып атканда, Агылберстин тукуму. Анан көргөнүм баягы маданият. Окуганым манас, Айтматовдун китептери менен чоңойсок, баягы чындап ошол баягы жакшы мугалимдер менен анан баягы оюларды көрүп, балам кезден баштап ошол нерсени көрүп чоңойгондон кийин анан ага абдан мындай анын үстүнө кароо мүмкүн эмес. Негизи байке, сыймыктанасызбы карындаштарыңыз менен? Чөштө, мен чоң ыраазым ушу, Кудай таалам ушу кызыма өмүр берсин, ден соолук берсин, ишин ийгилик берсин. Ошол чет элде кара жанын бакпай момундай жумуштарды аркалап, кыргыздын атын чыгарганга аракет кылып, өзүнүн өйдөндөгү жакшы нерселерди, таянесинин кол эмгегин жасаган белегин ошол жерге алып барып көрсөтүп, нукурасын. Ошол жака тартуулап атканына биз чоң ыраазыбыз. Аябай чоң ыраазыбыз. Өзүнүн бөбөктөрүн да алып барып, ошол жактан окуп иштеп, окуп, ошол жактан кайра окуп билим алып, жетилип ушу кыргыз элине бир жардам тээр бекен. Кайра келсем ушул жака бир жакшы иштеп, ушу жак кол салым кошоор бекен деп аракет кылып атат. Бирок өйдөнүндөгү жакшы нерсесин биринчи алып барып, кыргыздын нукура окуутун алып барып ошол жерге койгонуна биз ыраазыбыз. Колдойбуз, ар убакыт жардам берип келгенбиз, беребиз. Санаабыздын ушу кыстыбыз иштеп атат. Ушул жака баш көз балдарга жакшы жүрөт деп санаабыз тынч.
алыстык эле болбосо эми карган сайын алыс кетсе сарай сагынат экенсиң чынында. Эже айтып калбадыбы, бөбөктөрүнөн бери алып барып деп. Биз билгенден Айзада эженин дагы бир сиңдиси бар ал жакта. Ал жакта өзүнүн тууган эки сиңдиси, бир иниси бар, окуп иштеп. Кыргызстандагы атын бир башка жактан чыгарып жүрөт, өзгөчө үнү, өзгөчө үсү бар кыз. Тайкесинин эки кызы дагы ошол жакта. Азыр так ошол кыздын аткаруусундагы бир ырды көрөлү. Андан кийин маекти улантабыз. Дүйнөлүк бир ырчылардын бирөөсүнүн ырын аткарган экен. Кавер деп коебузбу, азыркы күндө ошону көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. If I were a boy, even just one a day, I roll up in bed in the morning and throwing what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after ghosts. Get rid of who I wanted, and I never got confronted for it, 'cause I stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'll be a better man. I'll listen to her, 'cause I know how it hurts when you're lost to one you wanted, 'cause I've taken you for granted and everything you had got destroyed. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was weeping alone. I put myself first and make the rule as I go, 'cause I know that she'll be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'll be a better man. I'll listen to her, 'cause I know how it hurts when you're lost to one you wanted, 'cause I've taken you for granted and everything you had got destroyed. It's too little too late for you to come back. That you're just a mistake, think I forgive you like that. If you thought I would wait for you, you thought I wrong. But you're just a boy, you don't understand. Yeah, you don't understand. Hey, how it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You don't care how it hurts. Until you lost to what you wanted, 'cause I've taken you for granted and everything you had got destroyed. But you're just a boy.
Гүлбарчындын талантын интернет аркылуу көргөндөр көп эле мен билгенден, анан мен өзүм да ушул кыздын Франкфурт на Майнеде бир кыргыздардын жолугушуусунда ырдаган уктум эле же. Ошондо биринчи жолу чыкты окшойт эле. Мындан кийин аттуу баштуу эле ырчылар Гүлбарчын сен эмне кылдың? Сенден кийин биз кантип ырдайбыз эми деп күлдүрүштү эле. Кандай жүрөт бул кыз? Мен үчүн аябай күтүлбөгөн окуя болду. Бүгүн Гүлбарчын жөнүндө сөз болорун такыр билген эмеспиз. Даярданып келбептирмин. Эми мындай. Ооба, Гүлбарчын багы Октоберфест болгондо барып ырдап калды. Анан чын таланты бар экени талашсыз, бирок Программист болуп жүрөт. Ооба, азыр Штутгартта Wirtschaftsinformatik деп коет. Экономика жана информатика кесиптери боюнча билим багыттар боюнча билим алууда. Анан мен сөзсүз түрдө билим ал деп дегеле багыт берем. Анан окуусун бүткөндөн кийин кайсы багытка өзү чечет. Мен бардыгын өзүнүн эркине коем, бирок эң биринчи жакшы билим алып алыш керек. Шарт бар да. Кайсы багытты тандайт? Ал Гүлбарчындын өзүнө. Ооба, ырчылыкты тандайбы же жок софтвер девелопер болобу? Ал өзүнүн чечими болот. Апа, боз үйдү алып барып келиптирсиз, берип келиптирсиз, бирок боз үйдү ал жакта эмес, бул жакта кышында чечип, кийизин сактоо, жазында кайра алып чыгып, күнгө кактоо деген нерселери бар. Ошол жагын кантет эми алар? Ошондон коркуп атпайбы? Эми ал күн тийбеген эле эми мындай мекеменин ичинде. Мекеменин ичинде эми. Анан жакшы тереселери бар. Анан эми ошону килейге мындай ыстол тактай коюп алыптыр. Ошонун үстүнө баягы мен деген бу, мен деген тиги чоктун баарын жайып алыптыр. Артаны бак ар бирине бирден номер жасап алыптыр. Окуу бунун эмнеси дептирмин. Анан тим эле ошентип аны акырын алып, тим эле Кудай кандай сактап барысы. Анан аябай сактайт го деп калдым. Ошого сарсына болуна жатып калып атпайбы инсагайм кантем эле кантем деп атып. Сиз айттыңызбы муну момундай сакташ керек деп? Жолосун айтып бердиңизби? Айтып атты бул эми ошо ар бир жана боолорду мына чийлерди немиске которуш кыйын экен да айланайын. Эми бул деле билбейт да айланайын тим эле. Анан дагы кыйын экен да которуп атты аябай. Мен айтып аттым. Анан мен айттым кандай сактайт дегенде жайдын күнү тигебиз. Үсүк турдугун эшикке алып чыгып жайыш керек. Баарысын сергитип күн көргөзүш керек. Анан жакшынакай таза чеколдор менен каптап таза жерге сакташ керек. Болбосо жанакы эме жеп кетет деп түшүндүрдүм. Анан ошо тактайдын ичиндеги мен анын сактарын билип эле койдум, сактагыдай коркуп атат колдорун тийиспейли. Айзада же ал баягы жазда күнгө кактап, кышында кайра аны жыйыштырыштын баары дагы бир өзүңүзгө дагы бир чоң түйшүк үйдүңүз окшойт, муну менен. Бир жыл үйдө туруп калды боз үй. Анан ошондо апамдын эмгегин 2 эсе билдим да. Мен ал сактаган эле эмгегим 1 эле жыл. Ал тиги жердеги баягы канча жылдан бери сакталып, жаңыртылып келатат. Анан чындап түйшүк экен. Анан ошондо билдим баягы бир ой болот да, муну сатып салсак болот беле, туура кылып атамбы деп. Эми эмгегин жетирбейин деп анан сарсана болуп анан музейге тапшырып атат. Ооба, анан ошо баягы музейдеги баягы сыймыктанасызбы бизде акыркы мүнөттөр? Сөзсүз. Студиябызга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип кыргыздын атын кыйырда таанытып жүрө бериңиз, ден соолукта болуңуз. Апа, кийинкиде дагы бир боз үйдү жеткизип келгениңизден кийин дагы келиңиз студияга. Коомдук биринчи канал Маданият тарых телеканалы берүүлөрүн улантсын. Биз сиздер менен коштошолу, аман туруңуздар. Мынакей 2 күндөн бери залдын суугуна карабай, эшиктин суугуна карабай, ушу өнөрдү баалаган, өнөрдү барактаган, өнөрдү баккан адамдар бардыңыздар келип, ушул жерде күбө болуп, сүрөөнчү болуп, бүгүнкү акындардын айтышында биздин белгилүү акыныбыз Майра Керим кызынын урматына арналган акындар айтышында
Бүгін екінші